Маданияттын мыкты кызматкери, президенттин алтын шаты стипендиясынын ээси, эл аралык жана республикалык сынактардын жеңүүчүсү Аскат Мусабеков 23-24 май күндөрү Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында жеке концертин тартуулады. Концерт ырчынын сахнадагы 10 жылдыгына карата өткөрүлдү. Көшөгө артында толкунданып жаткан Аскат мырза 10 жыл түйшүктүү, татаал болгондугун айтып, аз да болсо чыгармачылык агымга түшкөнүн кошумчалады. 10 жыл мен үчүн бир сыноо жылы болду. Сыноо мөөнөтү болду десем болот да. Сыноо болду, үйрөндүм. Баягы көп нерсеге мындай акырындык менен баш багып көрдүм десем болот да. Кудай буйрса кийинки 10 жылдыкта дагы жакшылап эмгектенсем, анан ушул биринчи 10 жылдык, кийинки 10 жылдыкта өзүнүн жемишин берет болуш керек деп ойлойм да. Сезимдерими бир шумдук. Концерт баягы тойдун болот дегенден болгондон болот деген кыйын дегендей, ошол концерт болгу чакта абдан чыйпыйым чыгып, өзүмдү коерго жер таппай толкунданып абдан ушундай болуп турам. Эми болсо кече биринчи күн концерт болду, бүгүн экинчи күндүк концерт. Кудай буйрса эми азыр кичине жүрөгүм ылдыйлап турат. Анткени даярдыктар жакшы, бирок баары бир элдин алдына чыкканда толкундоо болот, бирок концерт башталып элдин алдына чыккандан кийин ошол нерсе мындай унутулуп калат дагы, анан ошо концерттин бир өзүнүн агымына, ошонун бир өзүнүн ритмине кирип алам. Ошондой мен үчүн мындай кичине жеңилирээк болот да. Концерт театралдаштырылган көрсөтүү менен башталды. Анда Аскат Мусабековдун балалыгы, студент кези, кыялдары көркөм окуунун коштоосунда баяндалды. Мен Мусабеков Аскат. Бүгүн сиздер менен оюмдагы, жан дүйнөмдөгү жакшы кыялдарым менен бөлүшөйүн деп. Ал кыялдардын ичинде балалык кез, туулуп өскөн айылым, ата журтум. Концерттин жүрүшүндө Аскат Мусабеков Чалагыз Исабаев атындагы Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинин коштоосунда ырдады. Ырчы Оп майда элдигирин, Арузатын чыгармасын жандуу үн менен аткарып, күйөрмандардын кол чабуусуна арзыды. Ушул Аскаттын чыгармаларынын ичинен Арузат деген чыгармасын аябай сыйлайм. Ошол Аскаттын ошо Арузат деген чыгармасынын атынан ушул сиңдимдин атын койгом Арузат деп, ошо жакшы өтүп атат. Кыргыздын шошон уулдары көбөйө берсин. Уулумдун келечекте ошо немеси өнөрү өсө берсин. Кыргыздын сүйүктүү балдарынан болуп жүрө берсин. Аскат Мусабековдун 10 жылдыгы менен куттуктап, сахналаш агалары, кесиптештери катышып, өнөрлөрүн тартуулашты. Ал эми Аскаттын салтанаттуу кечесине сыйлуу конок катары ырчынын ата-энеси чакырылган. Алар уулунун жандуу үн менен коштолгон концертинен рахат алганын айтышып, сыймыктанышаарын билдиришти. Ушул эле өзүнүн эле таланты, Кудай берген талантын өркүндөткөнгө биз дагы көп аракет кылдык. Жакшы окуучу мектептен. Келечекте мындай ырчы болот деген оюбузда деле жок болчу, анан өзүнүн талантына шык берип, жардам берип, колубуздан келишинче колдоп, ушул деңгээлге жетти го деп ойлойм. Эли колдоду, журту колдоду дегендей, күйүмдүү, аракетчил,
эмгекчил, бирөөнүн көңүлүн аябай жогору баалаган адам болуп чоңойду. Сөзсүз ата эне сыймыктанат. Аскатка ушу менин атам дагы ыргашыктуу киши болчу, анан тайлырында дагы бар. Ушул адам ушукту деп ойлойбуз.